Адам көчөдөн таап алган күчүктү башкаларга берип жиберейин дейт. Бирок күчүктүн көзүндөгү мээримди сезген үй бүлө аны багып, иттин чыныгы дос экендигин бүт дүйнөгө көргөзө алат. Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Эйди фильм. Бүгүн сиздерге болгон окуянын негизинде тартылып, миллиондогон адамдарды ыйлаткан Хатико чыныгы дос фильми жөнүндө айтып беремин. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Бул фильмдин тарыхы жөнөкөй бир мектепте башталат. Мугалим үй тапшырмасына азыркы замандын баатыры тууралуу жазып келгиле деген экен. Ошондо Рони деген окуучу доскага чыгып, үйгө берилген тапшырмасы боюнча азыркы замандын баатыры деп таятасынын ити Хатико жөнүндө айтып берет. Хатико Акита деген породадон чыккан. Ал кокустан жүк ташуучу машина менен адашып келип калат. Кечинде Паркер ысымдуу адам темир жол станциясына кичинекей күчүктү таап алып, аны станция күзөтчүсүнө тапшырып кетейин дейт. Бирок ал адам жумуш ордунда күчүк кармоого болбойт деп айтат. Башка амалы калбаган Паркер аны үйүнө алып келет. Паркер үйүнө келгенде аялы көрүп калбасын деп аны бир бөлмөгө камап коет. Бирок күчүк эшикти ачып алып, алардын уктап жаткан бөлмөсүнө кирип келет. Бул окуяга жини келген аялы Паркерге ачууланат. Ал эми Паркер күчүктү үйүндө көп убакыт калбайт деп убада берет. Эртеси Паркер күчүктү ит бага турган адамдарга алып барат. Ал адам күчүктү 2 жума бага алабыз. 2 жумада адамдар алып кетпесе өлтүрөбүз. Же болбосо көчөгө бошотуп жиберебиз дейт. Паркер күчүктүн жашоосуна кыжаалат болуп, аны өзү менен бирге алып кетет. Кийин шаардын ар жерине күчүк бага турган адам болсо кабарлашкыла деп күчүктүн сүрөтүн илип коет. Бирок күчүктү эч ким алгысы келбейт. Ошол себептен ал аны өзү менен бирге жумушуна алып келет. Жумушта Паркердин япониялык кесиптеши күчүктү япон Акитасына тиешелүү экенин жана мойнундагы тумар Хати белгисини билдиришин айтат. Бул белги япондордун ийгиликтүү белгилеринин бири эле. Кесиптешинин сөзүн уккандан кийин аны багууга чечим чыгарып, анын атын Хатико деп коет. Хатикону үйгө алып келгенде аялы кайрадан багууга каршылык билдирет. Ошол себептен күчүктү короого камап келет. Бирок түндө катуу шамал болгон үчүн аны кайрадан өз үйүнө алып кирет. Паркер күчүктү жанына коюп, интернеттен Акита породасы тууралуу издей баштайт. Акита иттери дүйнөдө биринчи адам менен достошкон иттердин катарын толуктаарын билет. Ошондон кийин Паркер Хатикого мээрим берип, аны менен бирге ойной баштайт. Паркер күчүк менен өтө жакын дос болуп баратканын көргөн аялы кабарлашкан адамдардын баарына итти берип жибердик деп айтат. Ошентип арадан бир нече жылдар өтөт. Паркер өз жумушуна дайыма поездде кетип, кайрадан поездде кайтат эле. Ал Хатикону үйүнө камап жолго чыгат. Бирок Хатико дубал астынан тешик ачып, өз ээси артынан ээрчип жөнөйт. Паркер поездге эми чыкканда итти көрүп поездден түшүп, итти кайрадан үйүнө алып келет. Ал аялына итти карап тур деп кайрадан өз жумушуна жөнөйт. Кечинде поезддин келгенин угуп, дубалдан ашып өтүп ээсин тосуп алыш үчүн шашылыш жолго чыгат. Паркер поездден түшкөндө Хатиконун күтүп турганын көрүп таң калат. Бир күнү Паркердин үйүнө кызынын жигити конок болуп келип, Хатико менен топту алыска ыргытып, алып кел деп оюн ойношот. Бирок Хатико эч качан топту алып келбей коет. Себеби Акита породасындагы иттер эч качан мындай нерселерди кылбайт эле. Паркер жумушка жөнөп атканда экөө вокзалга чейин ойноп барат. Ал эми станцияга жеткенде Хатикону үйүнө жөнөтөт. Бул окуяны көргөн адамдар өтө таң калып карай берет. Ал эми кечинде вокзалдын алдында өзүнүн ээсин күтүп турат. Паркер поездден түшкөндө бири-бирин сагынышып үйүнө кубанып келишет. Ошентип мындай кубанычтуу күндөр ар түрдүү аба ырайында күндөр өтүп тагдырлар өзгөрө берет. Ошентип Паркердин кызынын тою болот. Тойдо да алардын үй бүлөсүнүн бир мүчөсү иретинде сүрөткө түшөт. Күндөрдүн биринде Хатико өзүн жаман сезип, ээсине кетпе дегендей кылып үрүп тура берет. Бул жагдайга түшүнбөгөн Паркер итти кайра кучактап жумушуна жөнөйт. Паркер жумушуна келип, окуучуларга лекция өтүп атканда
жүрөгү кармап ошол жерде көз жумат. Хатико Паркерди жумуштан ошол баягы ордунда күтүп тура берет. Тилекке каршы Паркер эми бул эшиктен кайтып чыкпайт. Хатико аны кечке чейин күтөт. Бир аз убакыттан кийин кызынын күйөөсү келип Хатикону үйүнө алып кетет. Үй бүлө адамдары Паркердин жаназасына кеткенде Хатико кайрадан станцияга барып, өз ээсини күтүүнү улантат. Ошондо поезд күзөтчүсү келип, Хатикого Паркер эми келбестигин айтат. Бирок Хатико ордунан жылбастан ээсин күтүүнү улантат. Паркердин аялы өз үйүн сатып, башка шаарга көчүп кетет. Ал эми Хатикону кызы багып алат. Алар итти өз үйүнө алып келгенде, Хатико алардан качып, Паркерди күтүү алчу жерине кайрадан келет. Паркердин кызы Хатикону издеп аны бекеттен табат да, аны үйүнө алып келет. Бирок Хатико алардын үйүндө поезд үнүн угуп кыжаалат болот. Хатиконун аянычтуу абалын көрүп, аны эшиктен чыгарып жиберет. Ошол күндөн кийин Хатико ар күнү өз ээсин күтүүнү улантат. Бекеттеги адамдар итке тамак беришип, мээрим төгүшөт. Бир күнү ээсин күткөн ит жөнүндө макала жазылып чыгып, көптөрдүн жүрөгүнөн орун алат. Көптөгөн адамдар иттин тамагына деп акча берип кетишет. Вокзалдын алдында ээсин күтөм деп, Хатико бир нече жылдарды артка таштайт. Вокзалдан чыккан ар бир адамдын түрүнө карап, өзүнүн ээсин дагы деле күтүп жүрөт. Паркердин көз жумганына бир нече жылдар болду. Ошол себептен анын аялы күйөөсүнүн кабырына зыярат кылууга кайтып келет. Вокзалга келгенде каарып калган Хатикону көрөт. Ал дагы деле өзүнүн ээсин качан келет деп күтүп турат. Аял үйгө келип, 10 жаштагы небересине Хатико менен Паркердин достугу жөнүндө айтып берет. Ошол убакытта Хатико кар жааганына карабай, ошол баягы ордуна келип олтурат. Ошол жерде Хатико көз жумуп, акыркы жолу керемет түш көрөт. Анын түшүндө көптөн күткөн ээси вокзалдын эшигин ачып өзүнө чакырып турат. Ошентип Хатико ошол уктаган боюнча көз жумат. Ошентип фильм жыйынтыкталат. Хатико болгон окуянын негизинде тартылып, ушул итке Японияда эстелик коюлган. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга ой пикир калтырганды унутпаңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.